Assalamu alaikum, ардактуу Сезим Груп YouTube каналынын жалпы катталуучулары. Биз бүгүн сиздерге мына ушул Каралма жергесиндеги кымыздык деген бир жакшы өсүмдүк бар. Муну чыныгы кыргыз билет. Анан чала кыргыздар үчүн балким түшүнүксүз нерсе болушу мүмкүн. Мына ошол кымыздык кандай жерде өсөт? Ал кандай болгон, эмне болгон өсүмдүк? Бүгүн сиздерге мына ушул жөнүндө баяндайбыз. Андыктан биздин каналга катталып, ар бир видео үчүн лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Күгүрөктөн кармастырып, анан тамыры менен мындай Демек мында өзүнүн жолу бар экен да? Малын деле жей берет экен. Бүгүнүн чыкпайт. Анда бар бүгүнүн тамыры менен сатты. Келишинче мындай кылып менесинен бери. Бул кандай жерде көбүрөөк өсөт? Күн тийген жердеби же? Салкын жерде анан топурагы борпоң жумшак болсо, анан буну баарын эле жей бергенге болбойт, жей албайсың просто. Буну жаңгысын, анан мындай өзү көрүнүп турат немеси. Жей тургандары. Мектеп убагында терчилек чыгып, тузга малып жейтилекте. Андан кийин мектеп бүткөндөн кийин тербей деле калыппыз. Мындан бери мектеп бүткөндөн бери уже 20 жыл болуп атат, эми келип атам да. Өзүңүздөр көргөндөй, биз мусулман эли, же болбосо кыргыздар өзгөчө базарга барып соодалашканды жакшы көрөбүз. Маселен, ушул кымыздыкты 100 сомго 10 дана десе, кой 100 сомго 20 кылып бер деп айтканды кыйын билебиз. Бирок мына мынтип мээн этин көрүп, тоого чыгып, анан өз көзүңүз менен мына ушул кымыздыкты чогултканда
баягы 100 сомго 10ду бер деп айткан сөздү айтпай турган эле болуп калат жудайсыз. Анткени бул кымыздыкты көрүнгөн адам эле көрүнгөн жерден чогулуп кете албайт. Атайын ал үчүн тоого чыгыш керек. Жөө болсо жөө, Кудай жалгап пешенесине ат буйруган болсо ат менен. Анан эң кызыгы, мында өскөндүн баарын эле кымыздык деп жула берген болбойт. Мунун дагы атайын жегенге ылайыктуусу болот экен. Анан эң кызыгы, муну жулганда дагы сиз колуңуздагы билегиңиздеги кара күчүңүзгө ишеништин кереги жок. Анткени муну жулуп жатканда мунун тамырынын өсүү багытын табууга аракет кылыш керек. Маселен, мына менин билбестигим тамыры калып кетти. А бул чынында жулунганда акырын бул дагы болбоду. Азыр маселен мындай тикен аралашкан токойдун ичине да киришиңиз мүмкүн. Бул салкын жерлерде өсөт. Мынакей. Мына мындай тамыры менен жулууга аракет кылышыңыз керек.